Ийгиликке жетүү үчүн эң оңой жакшынакай 3 жол. Биринчиден питанияга маани бер. Эмне жеп атасың? Сени телаңа эмне кирсе, ошол болуп чыгып кетет. Адал кирсе адал, арам болсо арам болуп чыгып кетет. Ошондуктан жеп аткан нерсеңе маани бер. Бишкекте мисалы биз жашайбыз. Адал каякта тамак жасайт, эжелер кантип жасайт, эжелер такыбалуу, дарат менен жасайбы? Кухнясы кандай, тазабы, таза эмеспи? Бир жолу бир жерге барсак, ар дайым ишеничтүү жер эле, орус аял идиш жууп калыптыр. Анан биз эскертип айттык эжеке, эмеңерде кухняңарда орус эже идиш жууп калыптыр. Биз эми бул жака келбейбиз дедик. Сиз маани бериңиз бул маселеге. Биз адал деп издеп атайын ушул жерге келебиз. Ана идишти орус аял жууп турса, биз келе белек чайханаңарга. Килен жоголуп кетет. Бу жерде силерди адал жасайт, таза жасайт, дарат менен жасайт деп биз атайын ушул жака келебиз. Орус коюп коюпсуңар мойкага. Бул жерде орус жаман деген эмес. Болгону такыбалык маселеси жатат да бу жердечи. Такыбалык маселеси жатат. Клиент жоголуп кетет деп айтсак, эскерттик, туура айтасыз деп анан алмаштырды. Тамакка маани бер. Бүгүн эч ким каалаган жерге кирип жеп кете берет да. Бир адал жерди издейин, адал жерди бири-бириге айтып коеюн досторго деш жок. Бизде ошо группа бар. Группада ошо мына жер адал, мына жер ушундай деп балдар барганда эле айтып коюшат. Анан ошол жерге барганда ошол адал жерге кирип тамактанабыз. Бул биринчи маселе, адал нерсе кирсин. Экинчиден спорт сөзсүз түрдө кошуп ал. Бул жарым сааттан басышты башта сен. Күндө черезден жарым саат басып кой. Чурка дебейм, тренировка кыл, гантель көтөр дебейм, дароо кыйнап албы өзүңдү. Жөн эле жарым саат басканды башта. Сейилдеп, жөн эле баспай башында иштетип, калланы иштетип, ойлонуп, ойгонуп, басып анан кийин басышты тездетип, анан чуркаш көтөсүң, чуркап, анан башка отжимания болобу, башкасын кошосуң. Бул экинчи маселе. Сөзсүз түрдө спорт кошсоң, ар дайым сергек болосуң да. Тестостерон ар дайым ордунда болот. Ал эми үчүнчү маселе бар. Бул көпчүлүк адамдар маани бербейт. Бул бардык адамдар уктап жаткан учурда тахажжудка тур. Ушул нерсе жоголуп кетип атат. Кышында да кээ бир адамдар кышында түн узун дейт дагы турат. Бирок ушу тахажжуд маселеси көп адамдарда калып кетип атат да. Тахажжудду окуганга аракет кыл. Берекеси чындыгында көп. Тахажжудду окуп туруп, анан окубай калган күндөрүңө салыштырып көргүн. Өтө өзгөчө айырманы сезесиң да. Ошондой экен. Бул жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн, бирок буларды кыла турган болсоң көп нерсең өзгөрөт.